Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал жана ошондой эле калкты эмдөө иштери тууралуу брифингди баштайбыз. Бул боюнча сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директору Жороев Абдыкадыр Абдалиевич маалымат беришет. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. 11 сентябрга карата Кыргызстандагы COVID-19 илдети боюнча статистикалык маалыматты алып карасак, акыркы сутка ичинде республика боюнча лаборатордук жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен сакайып үйлөрүнө чыгарылган жарандардын саны 144. Анын ичинде Бишкек шаарында 54, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 11, Ош облусунда 6, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 3, Ысык Көл облусунда 10, Жалал Абад облусунда 33 жана Баткен облусунда 24. 2020 жылдын 11 сентябрына карата жалпы республика боюнча бир сутка ичинде лаборатордук жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин 77 жаңы учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 17, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 5, Ош облусунда 9, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 9, Жалал Абад облусунда 13 жана Баткен облусунда 19. Лаборатордук жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурларды региондорго бөлүп карасак, лаборатордук тастыкталган учурлар 29 катталды жана алар Бишкек шаарында 2, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 3, Ош облусунда учурлар катталган жок, Талас облусунда учурлар катталган жок, Нарын облусунда учурлар катталган жок, Ысык Көл облусунда 1, Жалал Абад облусунда 9, Баткен облусунда 12 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык учурлар бир сутка ичинде 48 катталды жана алар Бишкек шаарында 15 учур, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 9, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 4 жана Баткен облусунда 7 учур катталды. Жалпы катталган учурлардын саны 44761 түздү. Анын ичинде лаборатордук тастыкталганы 19033 жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталганы 25728. Ыкчам талдоо көрсөткөндөй, иш күндөрү бейтаптарды каттоо дем алыш күндөрүнө караганда жогору экени көрүнүп турат. Себеби адамдар иш күндөрүнө караганда дем алыш күндөрү ооруканаларга аз кайрылышат. Ушуга байланыштуу коронавирус инфекциясы менен ооруган бейтаптарды дарылоо боюнча иштеген бардык ооруканалар күнү түнү дем алышсыз иштеп жатканын дагы бир жолу сиздерге маалымат катары белгилеп кетели. Бул саламаттык сактоо уюмдары 24/7 форматында иштешет. Ошондуктан оорунун алгачкы белгилери пайда болсо, урматтуу биздин калкыбыз күнү болобу, түнү болобу же дем алыш күн болобу, тиешелүү дарылоо уюмдарына, дарыгерлерге кайрылыңыздар. Дарылоону өз убагында баштоо сиздердин тез сакайып кетүүнүн эң негизги ачкычы деп айтып кетсек болот. Республика боюнча стационарларда бүгүнкү күндө дарыланып жаткандардын саны 514, ал эми амбулатордук дарыланууда 2165 бейтап бар. Республиканын стационарларында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 116, Чүй облусунда 32, Ош облусунда 74, Талас облусунда 18, Нарын облусунда 9, Ысык Көл облусунда 74, Жалал Абад облусунда 91 жана Баткен облусунда 90. Лаборатордук тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин амбулатордук үй шартында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 1182, Ош шаарында 319, Чүй облусунда 382, Ош облусунда 130, Талас облусунда амбулатордук дарыланууда бейтаптар жок, Нарын облусунда 38, Ысык Көл облусунда 114,
Жалал Абад облусунда жана Баткен областарында амбулатордук үй шартында дарыланып жаткан бейтаптар жок. Акыркы сутка ичинде республикабызда COVID-19 илдетинен каза болгон учурлар катталган жок. Ал эми жалпы республика боюнча COVID илдети башталган баштап катталган өлүмдөрдүн саны 1063 кишини түздү. Алардын ичинен лаборатордук тастыкталган 266 жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган 797. Ошондой эле бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны дагы катталып жатат. Алар 3 адамды түздү. Баткен облусунда 1 учур, Жалал Абад облусунда 1 учур жана Ош шаарында 1 учур катталды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 илдети менен 3163 учур катталды медициналык кызматкерлердин арасында. Ал эми ооруканалардан айыгып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 7-ни түздү. Үй карантининен айыгып чыккандардын саны 15. Жалпысынан республика боюнча айыгып чыккан медициналык кызматкерлер 2657-ни түздү. Маалымат катары белгилеп айтып кетүүчү нерсе, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 4 май 2020 жылдагы буйругунун негизинде бүгүнкү күндө 144 медициналык кызматкерлерге бир жолку акчалык компенсациялар төлөнүп берилди. Бул бир жолку акчалык компенсациялар 200 000 сом өлчөмүндө төлөнүп берилди. Ал эми каза болгон 21 медициналык кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө бүгүнкү күндө 1 миллион сомдон төлөнүп берилди. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Согласно статистической информации по COVID-19, за последние сутки по республике с выздоровлением выписано с лабораторной и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 144 пациента. Из них в городе Бишкек 54, в городе Ош 1, в Чуйской области 11, в Ошской области 6, в Таласской области 2, в Нарынской области 3, в Иссыкульской области 10, в Жалал-Абадской области 33 и в Баткенской области 24. За весь период с выздоровлением выписано 40 631 пациент. На 11 сентября 2020 года по республике за сутки зарегистрировано лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 77. Из них в городе Бишкек 17, в городе Ош 3, в Чуйской области 5, в Ошской области 9, в Таласской области 1, в Нарынской области 1, в Иссыкульской области 9, в Жалал-Абадской области 13 и в Баткенской области 19. Лабораторные и клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи COVID-19 в разрезе регионов представлены следующим образом. Лабораторно подтвержденных случаев зарегистрировано 29, из которых в городе Бишкек зарегистрировано 2, в городе Ош 2, в Чуйской области 3, в Ошской области случай не зарегистрировано, в Таласской области случай не зарегистрировано, в Нарынской области случай не зарегистрировано, в Иссыкульской области 1 случай, в Жалал-Абадской области 9, в Баткенской области 12. Клиника эпидемиологически подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано 48, из которых в городе Бишкек 15, в городе Ош 1, в Чуйской области 2, в Ошской области 9, в Таласской области 1, в Нарынской области 1, в Иссыкульской области 8, в Жалал-Абадской области 4 и Баткенской области 7. За весь период зарегистрировано всего 44 761 случай, из них 19 033 случая это лабораторно подтвержденные и 25 728 случаев это клинико-эпидемиологически подтвержденные. Как видно из оперативного анализа, в будние дни регистрация пациентов выше, чем выходные. И это связано с тем, что в выходные дни люди реже обращаются за медицинской помощью, чем
будние дни. В связи с этим хотелось бы обратить внимание нашего населения на то, что все больницы, которые работают для лечения и приема больных с коронавирусной инфекцией, работают без выходных в круглосуточном режиме в формате 24/7. И поэтому убедительная просьба при появлении первых симптомов, не дожидаясь будних дней и в выходные тоже дни, просим вас обращаться в действующий круглосуточном режиме организации здравоохранения. И, конечно же, необходимо отметить, что скорейшее начало и своевременное начало лечения – это залог скорейшего выздоровления. Сегодня в стационарах страны на стационарном лечении находится 514 пациентов и на амбулаторном лечении 2165 пациентов. В стационарах города Бишкек находится 116 пациентов, в городе Ош 10, в Чуйской области 32, в Ошской области 74, в Таласской области 18, в Нарынской области 9, в Высокольской области 74, в Джалабадской области 91 и в Баткенской области 90 пациентов. На амбулаторном лечении в домашних условиях лечение получают с лабораторной клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в городе Бишкек 1182 человека, в городе Ош 319, в Чуйской области 382, в Ошской области 130, в Таласской области на амбулаторном лечении пациентов нет, в Нарынской области 38, в Высокольской области 114, в Джалабадской области на амбулаторном лечении пациентов нет и в Баткенской области также на амбулаторном лечении пациентов нет. За последние сутки в республике летальных случаев от COVID-19 не зарегистрировано. С начала эпидемиологического процесса по республике зарегистрировано всего 1063 случая летальных исходов, из них лабораторно подтвержденные это 266 и клинико-эпидемиологически подтвержденные это 797. Среди медицинских работников также зарегистрированы новые случаи. Это 3 случая. 1 случай в Баткенской области, 1 случай в Джалабадской области и 3 случай это в городе Ош. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 3163 случая. За сутки из стационаров выписано с выздоровлением 7 медицинских работников и из домашней самоизоляции выписано 15 медицинских работников. Всего по республике с выздоровлением выписано 2657 медицинских работников. Также для информации хотелось бы отметить, что на сегодняшний день медицинским работникам, 144 сотрудникам организации здравоохранения выплачены единовременные денежные компенсации в сумме 200 тысяч сомов. И также 21 семье медицинских работников, погибших во время работы с COVID-19, выплачено по 1 миллиону сому всем этим 21 семье. Это была статистическая информация на 11 сентября 2020 года. Спасибо. Абдыкадыр Абдалиевич, сөз сизде. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Баарыбызга белгилүү болгондой, күз мезгили келип, жыл сайын калк арасында катталуучу курч мүнөздө өтүүчү респиратордук вирустук жана сасык тумоо ооруларынын эпидемиологиялык мезгили жакындап келатат. Бул мезгилде сасык тумоо жана курч мүнөздөгү респиратордук вирустук оорулары менен ооруган адамдардын, анын ичинде 14 жашка чейинки ооруган балдардын санынын көбөйүшү байкалат. Оорулардын көбөйүүсүнө вирустардын тышкы чөйрөнүн температурасынын төмөндөшүнө каршы туруктуулугу жана адамдардын суукта үшүп калуусу түрткү берет. Өзгөчө бул мезгилде жүрөк кан тамыр, дем алуу органдарынын өнөкөт оорулары менен жабыркагандар, тез ооруп
ооруган балдар, 65 жаштан ашкан адамдар ооруп калышып, өз убагында медициналык жардамга кайрылбаса, анда оорунун кабылдап кетишине алып келет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү, анын ичинде биздин республикабыздагы жаңы коронавирус пандемиясына байланыштуу болгон кырдаал, жыл сайын байкалуучу сасык тумоо менен байланышкан эпидемиологиялык кырдаалды татаалдаштырышы мүмкүн. Анткени коронавирус пандемиясынын экинчи толкунунун байкалышы мүмкүн деген болжомол бүгүнкү күндө айтылып келатат. Ошол себептен жогоруда айтылгандарды эске алып, күз-кыш мезгилдерине даярдык көрүү жана калктын ден соолугуна кам көрүү максатында комплекстүү иш-чараларды пландаштыруу жана аларды ишке ашыруу зарыл. Ал иш-чаралардын ичинен бирден бир эффективдүү ыкма болуп, сасык тумоого каршы эмдөө ыкмасы эсептелип келет. Бул ыкма бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан жыл сайын бардык мамлекеттерге сунуштанып келет. Үстүбүздөгү 2020 жылдын февраль айында бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму келе жаткан мезгилдик сасык тумоо оорусуна каршы эмдөө үчүн 4 валенттүү вакциналарды колдонууну сунуштады. Бул сасык тумоонун 2А түрү жана Е түрүнө каршы эмдөө болуп саналат. Бүгүнкү күндө алдыда турган 2020 жана 2020 жылдардагы сасык тумоо боюнча эпидемиологиялык мезгилде республикабыздын калкынын арасында сасык тумоонун татаалдашына жол бербөө жана киши өлүмүн алдын алуу максатында саламаттык сактоо министрлиги тарабынан 900 миңден ашык кишиге эмдөө жүргүзүү пландаштырылууда. Анын ичинен айта кетсем, биринчи этапта борборлоштурулган иш-чаралардын каражатынын эсебинен бүгүнкү күндө тендер өткөрүлүп, сентябрь айынын орто ченинде сасык тумоого каршы 119 миң дозадан ашык вакцинанын келиши күтүлүүдө. Экинчи этапта 700 миң дозадан ашык вакцинаны сатып алуу максатында тендер жарыяланып, тендердин ачуу мөөнөтү 21 күнү өткөрүлөт. Сатып алуу үчүн каражат өкмөт тарабынан бөлүнүп берилди. Үчүнчү этап америкалык гриппке каршы вакцинаны киргизүү боюнча өнөктөштүк долбоорунун алкагында 70 миң доза вакцина, анын 60 миң дозасы 27 октябрга чейин, ал эми 10 миң дозасы 1 ноябрга чейин республикага жеткирилип келүүсү күтүлүүдө. Мындан тышкары 20 миң доза пневмококк вакцинасын тобокел топтогу адамдарды кошумча эмдөө үчүн сатып алабыз. Жогоруда айтылган сатымды алуучу вакциналар саламаттык сактоо министрлиги тарабынан такталган тобокел топторго, тагыраак айтканда, жүрөк кан тамыры, дем алуу органдарынын өнөкөт оорулары менен жабыркагандарга, тез ооруган балдарга, кош бойлуу айымдарга, 65 жаштан ашкан адамдарга акысыз жүргүзүлөт. Эгерде сатылып алынган вакцина менен эмдөө тобокел топторго жетиштүү санда жасалып, ачып калган болсо, анда учурда ал вакциналар тейлөө тармагында иштеген адамдарга, мугалимдерге, почта бөлүмүндө, транспорт жана башка сферада иштегендерге профилактикалык эмдөө максатында жүргүзүлүүсү пландаштырылууда. Тилекке каршы республикабыздын бардык калктын сатып алынган вакцина менен эмдөөгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын эмдөө боюнча мыйзамынын негизинде мүмкүнчүлүгү бар жарандар акысын төлөө жолу менен эмдөөнү жеке менчик медициналык мекемелеринде алышса болот. Бул иш-чара республикада жыл сайын жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө бул иш-чараны уюштуруу максатында саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бир топ иштер жүргүзүлүп жатат. Тагыраак айтсам, Бишкек шаарында профилактикалык эмдөө иштерин Садмир, Кроха, Малыш, Гиппократ поликлиника 312 жеке менчик борборлорунда жана 6-8 үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда жүргүзүү бүгүнкү күндө пландашылууда. Эмдөөнүн басы бүгүнкү күндө
аныкталууда. Өткөн жылкы эмдөөнүн басына кайрылсак, бул доза вакцинасынын басы орто эсеп менен 600-650 сомду түзгөн. Ушундай эле профилактикалык эмдөө иштерин уюштуруу башка региондордо да жүргүзүлүп жатат. Ош облусунда 5 жеке медициналык борбордо КЖ лабораториясы, Андрос, Касиет, Медалюкус, Ден соолук аттуу жеке медициналык борборлордо сасык тумоого каршы эмдөө иштерин жүргүзүү бүгүнкү күндө пландаштырылууда. Талас, Баткен жана Жалал Абад областарында 1 жеке медициналык борбордун филиалдарында эмдөө иштерин жүргүзүү пландаштырылууда. Калган Чүй, Ысык көл жана Нарын областарында да калк үчүн ошол сыяктуу профилактикалык эмдөө иштерин уюштуруу бүгүнкү күндө зарыл. Учурдан пайдаланып айтып кетчү нерсе, урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угуучулар, биз бүгүнкү күндө жаңы коронавирус оорусунан толук арыла элекпиз. Ал эми жыл сайын болуучу сасык тумоо оорусунун мезгили жакындап калды. Киши бир убакта эле 2 оору менен, сасык тумоо жана коронавирус менен бир убакта ооруп калуусу, оорунун күчөп кетүү жана оор абалда өтүү коркунучу бар. Ошондуктан Саламаттык сактоо министрлиги бардык жарандарга өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабай, келе жаткан сезондук сасык тумоого каршы профилактикалык эмдөөнү өтүүнү сунуштайт. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, урматтуу телегөрүүчүлөр, радио каармандар, ушуну менен Республикалык штабтын пресс борборундагы брифингде жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал жана калкты эмдөө иштери тууралуу сиздерге Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директору Жороев Абдыкадыр Абдалиевич маалымат берип өтүштү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.